бир убакта мен ийгиликке жетпей атканда, мен эмнеге ийгиликке жетпей атам деп суроо бергенде, мага бир бул бизнесте ийгиликтүүлөрдүн бири айткан: сен өзүңдүн бизнесиңе бизнес катары мамиле кыл. Мен ушунча убактан бери иштеп атам, ийгиликке жетпей атам десе, сен иш катары мамиле кылба, бизнес катары мамиле кыл дегенде түшүнгөн эмесмин. Кийин мен иштеп жүрүп, көп нерсени анализдеп карап жүрүп түшүндүм. Бизнес катары мамиле кыл деген бул мындай экен да. Сен убакыт менен өлчөбө. Сен натыйжаны бирөөдөн күткө. Бизнести өз колуңа ал. Эмнеге болбой атса анализ кыл. Изден, чукулан, карап көр, кайсы жерде каталар жасап атасың. Анан ошондой эле инициативаны өз колуңа ал. Сен менин колумда бул бизнес. Мен бир нерсе болбой атса, демек мен бир нерсени туура эмес кылтам деп изден деген нерсе. Бизнесиңге вложение жаса. Вложение деген сөз акча эмес. Көңүл, жүрөк, убакытыңды, энергияңды жумша деген. Анан бизнес катары мамиле кыл деген кандай бир бизнес өстүрүү үчүн кандай бир промо акцияларды уюштуруп, кандай бир өзгөрүштөрдү киргизип, кандай бир башка жактан бир үйрөнгөн бир нерселерди киргизип, бизнесиң өсүп кетиш үчүн кандай бир сабактарга жазылып, күчтүүлөрдөн, ошол бизнес катары мамиле кыл деген бул сенин колуңда деген түшүндүрөт. Өз бизнесиңди өзүңдүн колуңа ал, бирөөдөн күткө деп. Кээ бирлер күтүп отуруп ката кетиришет, убактысы кетишет. Кээ бирлер дагы кичине убакыт өтсө командам түшүнүп калат, менин партнерлорум түшүнүп калат, кардарларым түшүнүп калат дейт. Бирок чындап эле убакыт өткөндө көбүрөөк түшүнөт. Бирок ал үчүн талыкпай, тынбай биз иштеп турсак гана түшүнүп калышат. Иштеп турсак гана кызыгып калышат да, же ишенип калышат. Ошон үчүн мунун үстүнөн иштеш керек. Бизнесиңе бизнес катары мамиле кыл деген бул мындай. Бул мисалы үчүн айталы банан тийип койсоң үйүңө, ошол банан менин колумда өсүп кетиши деген мамиле да, туурабы? Ал эми өзүнөн өзү болуп кетиш керек. Мен бир жыл суу куюп турсам өзүнөн өзү өсүп кетет деген бул болбогур нерсе. Эмнеге ага оору түшүшү мүмкүн, аны караш керек. Кээ бир учурда кандай бир азот жана башка ташташ керек батырак өсүш үчүн. Кээ бир учурда кандай бир аны караштын жолдорун үйрөнүш керек. Ушул сыяктуу бизнес катары мамиле кыл деген бул сенин колуңда. Болбой атса, демек сен бир нерсени туура эмес жасап атасың. Кара, изден отуруп жолун табасың. Биринчи жолу болбосо, экинчи жолу болбосо, үчүнчү жолу болбосо, төртүнчү жолу болот. Ушундай мамиле кыл деген экен да. Сиз дагы ошондой мамиле кылсаңыз бизнесиңизге, сиздин бизнесиңиз гүлдөп өнүгөт. Бирок анын жолдорун ар жактан издешиңиз керек. Күтүп отурбашыңыз керек да. Күтүп өзүнөн өзү болуп кетет, бир жыл жасай берсем деген эмес. Жок, бир жылда сиз көбүрөөк натыйжага жетсеңиз болот, же болбосо азыраак кыймылдап күтүп отуруп, азыраак натыйжага жетсеңиз болот. Бизнес катары мамиле кыл деген бул өз колуңа ал инициативаны. Болбой атат го деп отура бербе. Болбой атат го деп изден, жолу табылат. Мен мисалы үчүн жарым саат, бир саат же 2 күн же 1 ай сүйлөшмөйүнчө сиздин бизнесиңизде эмне туура эмес кетип атканын биле албайм. Ошондой эле сиз гана биле аласыз анычы. Ошон үчүн бул жерде албетте бул ар бир икичикисине чейин карашыңыз керек. Кээ бир учурда акча төлөп коучинг кендирбөөдөн консультация да алышыңыз керек болот. Биз мисалы үчүн бул убагында Тони Роббинсон сабагына катышып келдик, бизнес өздүрүккөрө өстү. Ошол сыяктуу нерселерди да жасашыңыз керек. Кээ бир учурларда бул кандай бир вложение болушу мүмкүн. Биздин бизнеске вложение кереги жок, бирок вложение бар болсо ал эч качан ашыкча болбойт. Сизге ушул сыяктуу видеолор кызык болчу болсо лайк басабыз, комментарийге ой пикир жазабыз.